Жанар математика сабагынан үй тапшырмасын аткарып жатат. Ал 23 мисалды өзү чыгарды. Ал эми 13 мисалды чыгаруу үчүн Саматтан жардам сурады. Дагы 9 мисал калган. Жанардын үй тапшырмасында жалпы канча мисал бар? Жанар математика сабагын аябай жакшы көрөт окшойт, аябай көп тапшырма аткарат экен. Ал 23 мисалды өзү аткарыптыр. Ал эми 13 мисалды аткаруу үчүн кимден жардам сурады? Саматтан. Ал эми анда бардык тапшырмасын бүтүрүү үчүн дагы канча мисалы калды? 9 мисалы калган. Демек, Жанар жалпы канча мисал аткарганда математика сабагынан тапшырмасын бүтүрөт? Аны эсептейбиз. Бул жерде элестетип көрөлү. Бул Саматтын, бул Жанардын математика сабагынан аткарып бүтүрүүсү керек болгон матем сабагынан тапшырмасы болсун. Тапшырмасы жазып алабыз. Математика сабагынан бүтүрүүсү керек болгон тапшырмасы. Анын канчасын өзү аткарды? 23-үн өзү аткарды. 23-үн өзү аткарды. Анда бөлүп алабыз. 23 тапшырманы, 23 мисалды өзү аткарды. Аны жазып алабыз. Өзү аткарды. Ал эми 13 мисалды ал ким менен биргеликте аткарды? Самат менен биргеликте аткарды. 13 мисалды Самат менен биргеликте аткарды. Анда дагы канча мисал калды? Ал 9 мисалды аткарып бүтсө, жалпы математика сабагынан тапшырмасын бүтүрөт. 9 мисалы калды. Бул маселе канча амалдуу маселе? 2 амалдуу маселе. Бул жерде математика сабагынан жалпы канча мисал аткаруусун табуу үчүн эмне кылабыз? Анда биз 23гө кошуп алабыз 13-тү. Бул жерде сумманы эсептөө үчүн биз сандарды тегерек ондук жана бирдик түрүндө жазып алсак болот. 23 санында 20 кошулган 3. Ал эми 13 санында 10 кошулган 3. Бул сандар 20 кошулган 3 кайра эле бизге 23 санын берет, 10 кошулган 3 ал дагы 13 санын берет. Анда бул жерде амалды аткаруу үчүн биз алгач тегерек сандарды кошуп алабыз. 10го кошуп алабыз 20-ны. 10го 20-ны кошсок, ал 30-га барабар. Демек, анда биз эми бирдиктерди кошобуз. 3гө кошобуз 3-тү. Анда 6-га барабар. 30 кошулган 6 бул 36-га барабар. Жанар өзү жана Самат менен биргеликте канча мисал аткарыптыр? Самат менен биргеликте 36 мисал аткарыптыр. Ал эми анда дагы канча мисал калды? 9. Анда эмне кылабыз? 36-га кошуп алабыз 9-ду. 9-ду кошобуз. Анда бул жерде дагы бул эки сандын суммасын эсептөө үчүн биз 36 санын 30 кошулган 6 деп жазып алсак болот. Ага кошобуз 9-ду. Бул жерде бирдикке бирдикти кошсок, канча болот? 15. Анда 30 кошулган 15 деп жазып алабыз, 15. 30 санына 15-ти кошуу үчүн анда эмне кылабыз? 15 санындагы тегерек сан түрүндө жазып алабыз. Анда 10 түстү өзгөртүп алабыз. 15 санында 10 кошулган 5 деп жазып алсак болот. Бул жерде сандарды тегерек сандарды кошобуз. 30га 10ду кошсок, ал 40-га барабар. 40. Анда 40-га дагы кошуп коюубуз керек 5-ти. 40-га 5-ти кошсок, ал барабар 45-ке.
Демек, Жанар жалпы 45 мисал аткарганда өзүнүн математика сабагынан үй тапшырмасын бүтөт экен. Ал өзү 23 мисал аткарды, Самат менен чогуу 13 мисал аткарды, Самат менен жана өзү биригип 36 мисал аткарды. Дагы ага 9 мисал аткарганда жалпы 45 мисал аткарып математика сабагынан тапшырмасын бүтүрөт экен.